эмне менен? Налог Налог төлөп ИП болуп алгансызбы? ИП болсоң да качса болот экен да. Тендерге катышсаң болот. Ооба. Сиз бир бош убактыңыз болгондо биз бир мэрия тарапка өткөндө мына Шабдана менен байланыштырып Манастырга бир консультация алыңыз. Азыр негизи бүт тендер аркылуу болуп калды да. Сомдон сатасың? Жүз сомдон сатам. Ошондо айына канча доход болуп калат? Могу эме алат, жартысы расходко кетет, жартысы өзүмө түшөт да. Чистый прибыль канча болуп калат? Бир айда Бир күндө 1000 ар кандай болуп калат. Мен пособия 3 балам алчым, 3600 сом. Азыр кирешем жакшы эле болуп атат. 7-8 миңден алам. Таза. Буларды мен ушу полкаларды атайын жасаткам, мен каттамага койгонго ылайыкташтырып. Ошо. Заказым Кудайга шүгүр бар. Мамлекетке ыраазымын. Биздин ушундай чакан эмебизди колдоп, кол сунганына Аллахым ыраазы болсун. Бул жерден желающийлер могу отростокто отургузуп бер десе, алып бүт жактан идиштерим бар, азыр көрүсүздөр. Ошол жактан каалаган идишине отургузуп бере алам. Анан уруктарын да алып койгом, кээ бирлер бар, жазга карата урук көчөт кылып берген буйруса, ошону азыр ишке ашырганга аракет жасап атам. Анан 14-үндө пособие пенсия, мен боюнча пособие пенсияга сатам. Городокту баары эле билишет, мени алышат. Анан кийин мен 14-үндө 15-инде ай сайын акчам жоготуп шаарга барып керектүүлөрүмү алып келип алам. Чакаларды алып келем, немелерди алып келем. Буйруганы деп айта. Былтыр алгансыздар, аппараттарды алдыңыздар. Бул аппаратты алдык да, ютубты ушул ютубты алып, бул талапка жооп бере турган ютубта. Буга чейин иштеп жүрчү, монда кичикей ютуб иштеген. Мамлекет берген акчага ушул ютубты алдык, анан фреза деп коет. Ушул айнектин ортолук бөлүктөр, тешка деп коет да. Ушуну өткөргөн станок. Ушуну алдык. Жакшы, Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Виртуал мини экоз иштейбиз. Өзүм виртуал мини экоз. Сол жардам берип чоң иштешип бермейт. Чоң заказ болуп калса, мисалы чоң объекттер болуп калса, баягы установкаларга балдар кошо алабыз. Тегин төлөп. Негизи экоз иштеп жетишебиз да. Сезондо азыраак да. Сезондо кайсы убакыт болуп калат? Сезондо майдан кийин башталат да. Майдан кетип барат. Кечкиске чейин, Биринчи кар түшкөндөн анан токтой баштайт. Бул фреза деп коет да, ушуну алдык да. Анан майда чүйдө кичине шурпой берет, ушул сыяктуу. Калган өздүк материалдар уже өздүк каражат менен. Материалды сатып алабыз да. Чоң сектордон барып сатып алып кирип иштейбиз да. Ушу аппарат эле канча ушунча 100 миң турабы го? Жок, бул аппарат эски аппарат болгондуктан муну 60 миңге аламыз. Муну өзү негизи 3000 долларга чейин да. Дос баладан сүйлөшүү жолу менен алып беребиз да. Эме 100 миң сом акча алдым өкмөттөн. Анан алган акчаны башында эле баягы бизнес эме жаш керек болду да. Ошондо договорго мен эт менен заниматься кылам, ошону көбөйтөм акчаны деген эме менен алгам да. Ой менен анан 100 миң сомду алгандан 100 миң сом ал убакта уй келбейт экен. Анан бир тууган жардам берип адан 30 миң сом алып 130 миң сомго бир уй алгам ошол. Согум эт багытындагы согум уй алып, анан ошону союп ошондон баштадым. Бүгүн Талаш шаардык мэриясынын тарабынан ушул социалдык контракт 2022 жылдан бери 2022-23-24 жылы 3 жыл аралыгында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жөлөк боло алган үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан 100 миң сом өлчөмүндөгү кайтарылбыс жардам көрсөтүлгөн. Аны баягы ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөр өздөрүнүн бизнес проекттерин жазып, бир өздөрүнүн жеке ишин ачып, мамлекет эле карап, пособияны карап отура бербей, бир өз ишин кылып кетсин деген
максатта өкмөт тарабынан ошондой социалдык контракт негизинде акча бөлүнүп берилген. Ошол бөлүнүп берилген акчанын анан ошол башталган долбоорлордун азыркы күндө кандай иш алып барып атышат, кайсы стадияда, ошону таанышуу максатында бүгүн шаардык мэриясы тарабынан мониторинг кылып, ошону максатыбыз ошо жеринде көрүп, таанышып чыгуу максатында бүгүн чыгып отурабыз.